2-июнь дүйшөмбү. Жайдын 1-күнүндө Бишкек Тооругар жолуна калыңдыгы 20 сантиметрге жеткен кар жаады. Бишкекте Чүй проспектисинин Лермонтов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштеринин мөөнөтүнөн 3 жума мурда аяктаганына байланыштуу унаа кыймылы үчүн ачылды. Кыргызстан айыл чарба продукциясынын сапатына көзөмөлдү күчөтөт. Ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Энергетика министрлиги Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштырууну жеңилдетилген каржылоо долбоорун ишке ашырууга киришти. Насыялар 3% менен күрөөсүз 12 же 24 айга берилет. Президент Садыр Жапаров менен Италиянын премьер-министри Джорджа Мелонинин жолугушуусунун жыйынтыгында инвестицияны өз ара коргоо боюнча келишимге кол коюлду. Баткенде Кожо Кайыр каналы пайдаланууга берилди. Бул канал аркылуу жалпы 6300 гектарга жакын сууга жер тейлөнет. Кыргызстан менен Казакстан инвестициялык долбоорлорду активдештирип, товар жүгүртүүнү 3 миллиард долларга чейин жеткирүүнү макулдашты. 4 айдын ичинде 44 660 балага 179 миллион сом мөлчөмүндөгү балага сүйүнчү жөлөк пулу берилди. Январдан апрелге чейин Кыргызстандын бюджетине киреши салыгынан 10,5 миллиард сом түштү. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин отуруму болду. Отурумдун алкагында иш-чараларды актуалдаштыруу, бюджетти түзүү жана оюндарды эл аралык аренада илгерилетүү концепциясын иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилди. Бишкекте Кытайдан электробустардын жаңы партиясы келди. Бул жолу 18 электроавтобус келди. 3-июнь шейшемби. Прокуратура Ош облусунун аймагында мыйзамсыз берилген 6 гектар жерди мамлекетке кайтарды. Өлкөдө жазгы талаа иштери соңуна чыгып калды. Жалпы 650 000 гектар аянтта же болбосо пландын 93%-на айдоо жана себүү иштери жүргүзүлдү. Транспорт министри Бишкек Кант унаа жолуна асфальттын 1-катмарын июнь айынын ортосуна чейин төшөөнү талап кылды. Тамга айылында жана Каракол шаарында электр берүү чуалгылары куруу каралууда. Бул жергиликтүү тургундарды жана жаңы объекттерди, анын ичинде стратегиялык 3 чокуу долбоорун туруктуу электр энергиясы менен камсыз кылат. Долбоордун жалпы баасы 60 миллион долларды түзөт. Ветеринардык кызмат мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 5 айда 84 миллион сом чогултту. Ошто нааразы болгон ондогон жарандар мэриянын алдына чогулушту. Буга расмий документтери, анын ичинде кызыл китептери бар объектилердин бузулуп жатканы себеп болгон. Ош шаарында Салам Ош 2025 эл аралык туристтик жарманкеси өттү. 12 гектар жер тилкеси убактылуу кытайлык компанияга берилди. Алар бул аймакта таштандыларды кайра иштетүү боюнча технологиялык комплексти курат. Кыргызстанда калктын колундагы банк карталарынын саны кескин көбөйдү. 1 жылдын ичинде банк карталарынын саны 2 миллион 348 миңге көбөйүп, 9 миллион 800 миңди түздү. Кой-Таш окуясы боюнча сот өкүмүн чыгарды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мүлкүн конфискациялоо жана мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу менен 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылды. 4-июнь шаршемби. Бишкектеги Майгампа ишканасынын 49% акциясы мамлекетке берилди. Кыргызстандын дыйкандары картошканын үрөндөрүн дагы 1 ай бажы төлөмсүз ташып кире алышат. Президент Садыр Жапаров Бишкектин 1-май райондук сотунун мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевка карата чыгарган өкүмүнө комментарий берди. Мамлекет башчы соттордун ишине эч ким кийлигишпегенин, мындан ары да кийлигишпей турганын айтты. Түп районундагы пляж аймагындагы 57 гектар жайыт мамлекетке кайтарылды. Башкы прокуратура салык кызматкерлеринин ишиндеги мыйзам бузууларды аныктады. Убагында алар 300дөн ашык ишкерге мыйзамсыз айып пул салышкан. Жыйынтыгында прокуратура тарабынан салык кызматынын кызматкерлерине карата 76 токтом чыгарылып, мыйзам бузууларды четтетүү боюнча 14 сунуш киргизилген. Бажы тариздөө Кыргызстандын бюджетине көбүрөөк акча киргизе баштады. 4 айдын ичинде эле бюджетке 1,5 миллиард сом түшкөн.
Кыргыз банктары ипотекалык насыя берүүнү рекорддук чекке чыгарышты. Апрель айында Кыргызстандын банктары дээрлик 3 миллиард сомдук ипотекалык насыя беришти. Кыргызстанда биринчи Шамал электр станциясы курула баштады. Дүйшөмбү шаарында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзоданын жолугушуусу болду. Тараптар Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери буга чейин жетишилген макулдашууларынын аткарылышынын жүрүшүн талкуулашты. 5-июнь бейшемби. Талас облусунда аймактык инвестициялык кеңештин катчылыгы иштей баштады. Кыргызстанда эмгек мыйзамдарын бузган иш берүүчүлөргө дээрлик 5 миллион сом айып салынды. Чолпон Ата шаарында КМШга мүчө мамлекеттердин бажы кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйыны өттү. Садыр Жапаров жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын кеңейткен мыйзамга кол койду. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын энергияны эсепке алуу системасын модернизациялоого дээрлик 1 миллион доллар бөлөт. Дүйшөнбек Зилалиев менен мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиевдин уулу Каражыгаштагы 17 гектар жерди мамлекетке өткөрүштү. Президент Садыр Жапаров Татарстандын башчысы Рустам Миниханов менен жолугушту. Кыргызстан менен Татарстандын ортосундагы экономикалык, экологиялык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүү маселелери талкууланды. Бишкекте асма жолдун курулушун быйыл баштоо пландалууда. Маалыматка ылайык, Каттам Жибек жолу проспектисинен Түштүк магистралга чейин Чыңгыз Айтматов проспектисин бойлойт. Блогер Айбек Уланов СИЗОго киргизилди. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймактык кастыкты козутуу боюнча кылмыш иши козголду. Новопавловкада жол эреже бузуулар менен курулган. Жолдун туурасын 5 метр 700 сантиметрдин ордуна 3 метрге чейин кыскартылган. 6 июнь жума. Курманжан Датка көчөсүн калыбына келтирүү иштери уланууда. Оңдоо иштери Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки жалпы узундугу 1,5 чакырымды түзгөн тилкеде жүрүп жатат. Курулуш иштери апрель айынын аягында башталып, августтун аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү айлампасынын алкагында Түндүк Корея курамасы менен беттешип 2-2 эсебинде тең чыкты. 10 июнда биздин команда борбордо Бириккен Араб Эмираттарынын командасын кабыл алат. Кыргызстанда Курман айт майрамы белгиленди. Өлкөнүн мечиттеринде айт намазы окулду. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусундагы Чолпон Ата шаарынын борбордук мечитинде окулган айт намазына катышты. Ошондой эле өлкө башчы жалпы мусулмандарды ыйык майрамы менен куттуктады. Бишкек балыкчы жүргүнчү поезди жүрө баштады. Ысык Көл облусуна 696 жүргүнчү келди. 7 июнь ишемби. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүү темпи 4 айда 11,7% түздү. Борбор калаанын милиция кызматкерлери УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгы менен биргеликте Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрүн кармашты. Буга чейин Бишкекте дайынсыз жоголгон 17 жаштагы Бермет Тагаеванын жансыз денеси табылды. Өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кыргызстанда дарыларды ыңгайлуу издөө жана текшерүү үчүн дары-дармек жаңы мобилдик тиркемеси иштелип чыкты. Ош шаарынын башкы аянтындагы Лениндин эстелиги алынды. Мэриянын маалыматы боюнча эстеликтин ордуна флагшток орнотулат. Популярдуу Ди Billions балдар музыкалык тобу Японияда өткөн Экспо 2025 иш-чараларына катышып, Кыргызстандын расмий делегациясы менен биргеликте жаркын флешмоб уюштурду. Кыргызстанда Ысык Көл облусунда жайгашкан мамлекеттик мүлктү башкаруу үчүн бирдиктүү Ысык Көл башкаруучу компания түзүлдү. Кыргыз беш бармагы ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине киргизилиши мүмкүн. Учурда өлкөнүн арызын даярдоо иштери жүрүп жатат.